мындай түшүндүрдүм да. Жер эненин Одну секунду. кудурети Ой, умай эне жердин пири да. Сейчас один раз Кандай? Тарта бергиле, анан өзүңөр кесип аласыңар. Ооба. ооба. Мына азыр биз карап алайынчы, ошол адам баласынын биринчи энеси, обо эне, жандуулардын пири, балдардын аялдарын коргоочу пири деген сыяктуу ал в общем айтылат баардык жердечи. А немеде болсо это умай эне бул өмүрдү жашоону камсыздап турган дем күч деп айтат экен. Өмүрдү жашоону камсыздап турган дем күч дейт. Кытайларда жана ци деген энергия, это дем кубат деген. Жана индустар санскритте прана дегени ошол эле умай деп атат да. Умай кубаты, умай күчү деп айтып атат да. А потом он как-то так расширенно айтыптыр, жакшы. А вообще, вы помните, это мы же умайчылык жөнүндө баягы исследование кылганда жазып алдым эле да, атайын конспект кылып, ошону таппай атпаймынбы? Таппай атасың. Вот это орус аял, которая с России приехала в 2020 году, аны умайчылыкты изилдеп, анан ошол жерде жакшы нерселер айтып берди эле да. Умайды. Бирок ал деле айтып атат эми, ну как бы оберег, наристенин, жаш баланын, аялдардын Коргоочусу, колдоочусу, коломтонун коргоочусу деп. Анан бир жакшы нерсени окудум, жана Садыр этот Жумагаз Заказ написал. 3 жашка чейин умай колдойт, говорит, баланы. Андан кийин кутка айланат, говорит. Ал эмеде дагы бар экен. Вот этот, как же его, сейчас я где-то записывала. кыргызча сүйлөгөнгө аракет кыл. Ошону айтпайсызбы? Кутка айланат дейт. Хакас этнографы Потапов деген дейт. Ошол жазган экен. 3 жашка чейин умай эне колдойт, говорит. Андан кийин 3 жаштан кийин кутка айланат деп айтып атат да. Ошол дем күч кубатты жашоонун. Эмне деген кутка айланат? Ушинтип айтыптыр вот этот этнограф, потому что ал изилдептир да. Хакасия, Башкирия ошонун баарын айланыпчы. Ошол жерде Алтай, Саян, ошол жердеги ишенимдер, умайчылык аякта өтө ыйык экен да, бүгүнкү күнгө чейин. Бирок көптөр умай деп деле айтпайт экен. Мен жанагы это ана откуда вы? Кайсы кыктан эле? Ошо Башкирия, жок, Башкирия эмес, Хакасия эмес, жана бир кыз жүрүп атпайбы, массажист. Ал эгер умай деген билесиңер, жок, умай деген башкача айтышат экен. Эми умай энени, обо энени, энелердин эң алгачкысы деп айтат экен. Энелердин башаты деп айтат экен. Башаты, ооба. Анда ошондо Проматерь болобу? Ооба. Да, ошондо Кудайдын энелик жаратмандык күчү десек болобу, умайды? Кудайдын Энелик кудурети, өтө ыйык нерсе. ааламдын жаратмандык күчү. Анан бирок эми жана 3 жашка чейин, 5 жашка чейин дегенге өтө макул эмесмин, анткени өмүр бою колдойт да умайчылык. Умай деп жүрөбүз да, өмүрүбүз өткүчөктү. А демек бул адамдын жашоосуна өтө тыгыз байланышкан бир какой-то сыр да. Өтө. Деми, адамдын деми күчү умай колдоп, умай берет да. Эмчилерден эм калган. Индустардын жанагы прана деген. Да, это вот такая животворящая сила, ошону кыргызча азыр жашоо күчү, өмүр маңызы деп атат да. Мана дейт. Малайзияда мана, индустар прана дейт, кытайлар ци дейт. Вот это есть умайчылык деп айтып атат да, жана этнографчы. А сизчи жубар жак кандай деп ойлойсуз? Мен умай энени өзүмдүн түшүнүгүмдө эми Кудай деп айта албайм. Ну, аялдардын бир өзгөчө, энелердин бир өзгөчө, билген эмесмин, дем кубат деген сөздү бүгүн окуп атам да, анан бирок эмне деп айтсам, ошол энелердин умай эне, умайчылык, умай энелердин бир Кудайдан берген бир белек да эмес, эмне деп айтсам экен? Аял затка берилген жаратмандык кудурети. Өзгөчө бир Умай эне берет да, умай эне колдоп, ошо аялдарга жаратмандык күчтү, жаратмандык кудуретти умай эне берет. Өзгөчө касиетте умай, ар бир аялда ошол умайчылык касиет бар да. Ал ойгонуш керек, ал бар негизи, ал эч жака кетпейт. Ал атайын ошол үчүн тукум улаш үчүн, балким адамзаттын тукумун улаш үчүн берилген нерсе да. Анткени аял заты эне улайт да, бала төрөпчү, ошондон тукум уланат да. Анан ошондо ушул умайчылыкты Кудайым бир белек эмес, а өзгөчө эмне кылып берди десек кыргыздар. Белекпи же милдетпи?
Белек дагы милдет дагы. Канчалык чоң белек болсо, ошончолук чоң милдет жүктөлөт да. Ошон үчүн аял заттын милдети абдан зор. Эркектерге Индияда караганда. ума. Индияда да ума деп алгар Кудай эне деп билишет экен аларчы. Ума депчи. Анан ивритте да величие, совершенство, превосходство деп айтылат экен умайды. Египетте умайды май деп айтышат. Май эне деп. Жана Гималай деген манастын бир вариантында Гималайдагы умай деген сөздөн алынган деген түпкү өзөгү ошактан алынган деген чечмелеп айтып берет да. Умай деген өтө ыйык, өтө улук нерсе, кол жеткис нерсе. Ошол эле маалда адамдын жашоосунда өмүр бою жашоосунда эметип жүрөт да. Коштоп жүрөт да. Коштоп жүрөт өзгөчө аял затында. Улукман, балким улукмандык касиет эркектерде да. Ооба. Умайнем кол улукман экем деми деп айтылат да. Улукман, балким улукмандын деми шыпасы эркектерди коштоп жүрөт да. Умай эне болсо балдарды, аял затын өмүр бою коштоп жүрөт. Умай эне деген киши эле жаңылбайт болуш керек да. Ал касиет бар. Умай десең эле чакырат болуш керек да. Айжан деген кыз баш төрө албай жүрүп анан кийин төрөдө 15 жылдан кийин. 2 кыздан кийин анан 15 жылдан биз баягы Умай мазарына баргандан кийин анан эме деп схваткасы кармады, толгоосу. Толгоосу кармап анан мага чалып атат да. Жапара толгоом кармады, жардам бер, жардам бер. Анан Каракол шаарында телефондон ыйлап атат. Анан мен айттым да Умай энем колдоо деп эле сыйына бер. Умай энем колдоо, Умай энем жардам бер, Умай энем жанымда тур деп эле ушинте бергин десем. Ооба, сен сыйынчы дейт. Умай энең жаныңда, коркпо эч нерседен. Умай эне баланы өзү алып алат, жаныңда болот, колдоп атат, коргоп атат деп ушинтип аябай эметкем да. Анан ушинтип атып акыры эме төрөптүр. Өзү төрөдү нормально. Анан кийин мага чалып алып күлкүлүү, мага чалып алып сен Умай энең мени төрөттү дейт. Менин Умай эмес, сенин Умайың анан ал баланын Умай энеси десем. Ушунчалык өзүбүздүн табиятыбызды жоготуп атабыз да. Көрбөйсүзбү? Сенин Умай энең деген. Сенин Умай энең мени колдоп, сенин Умай энең мени төрөтүп алды деп айтып атат да. Анан аябай күлдүм, анан айттым аялдар өздөрү сүйлөп атат дагы, ошо ишеним жоголуп бараткан да. Ооба. Ишеним акырындык менен жоголуп баратат да. Ар бир аялда бар да ошол Умай энем. Мисалы үчүн мен баламды азыр неберемди дагы бир жерге жаткырсам, даже кетип баратса деле, кече даши кетип баратат. Анан айтам Умай энең жаныңда. Аны сөзсүз айтам. Умай энең жаныңда колдоп коргоп жүрөт десем, балким ааламда бир нерсе жүктөп коюптурмун да. Умай энең жаныңда депчи. Анткени баланын коргоочусу да, баланы коргоочусу да, жан сакчысы десем адашпайт болушум керек да. Ошондой да. Бала бир чоңою, бир эметкичекти. Балким сөзү аябай жүрөккө кирет экен, Ооба. Энергиясы ошондой да. Ыйлagым келип турам да. Ыйлаң келет. Ооба, Умай эне биз үчүн өтө ыйык. Умай эне ошого да ыраазыбыз, ошо кыргыздар Умай эне деп. Ар бир элдин өзүндө да бир бар болуш керек ушундай ыйыгычы. Аны бирок кыргыздарда болсо ушул Умай эне деп канчалык бүгүнкү күндө жоголуп да баратпаса, унутулуп дагы бир ишенимди азайып бараткан күндө деле ошо кыргыз жер жүзүнө бар болгу чакта ушул Умай эне бизди тура берет да, жаныбызда аркалап тура берет. Байыркы ыйыктыктарды кыргыздар эгерде тутунуп, ошого ишенип, жандуу деп кабыл алса, ошондон кийин иштейт да. Ошол түшүнүк, ошол ишеним жок болуп атпайбы жандуу дегенге. Умай эненин деми жандуу, табияттын деми жандуу, суу жандуу, жер жандуу, бүт айлана чөйрөбүздүн бардыгы жандуу. Ошону түшүнсө, кыргыздар сакталып калат эле. Ушу 1000 сан деген жылдары эмнеге сакталып келдик? Ушу бардыгы жандуу деп, колдогула, коргогула деп, ошо табияттан алынган түшүнүктөрдү бардыгын колдоочу, коргоочу, тирөөчү, таyoочу, жөлөөчү, жандоочу, жолдоочу деп, сактоочу деп түшүнгөн да. Ошолорго таянган үчүн өзүн эмес адам баласы, өзүн эмес ошо табияттын ыйыктыгы, табияттын күч кудуретине таянган үчүн сакталып келишкен биздин ата бабабыз.
бирок азыр ошону жоготуп баратабыз. жоготуп кечээ да бирөө айтып атат, анан жакты ошол кишинин сөзү. Азыр шарият менен эмес, табигат менен жашап келген дейт кыргыз. Анан жашай берет дейт. Азыркы убактылуу нерселер адамдардын аң сезимине ар кандай таасир этип атканы менен баары бир кыргыз эмне үчүн бүгүнкү чейин сакталып келген экен? Ал табият менен шайкеш жашап келген, табиятты ыйык тутуп келген, табиятка багынып келген, сыйынып келген өмүр бою. Ансыз жашоо мүмкүн эмес. Биз табияттын бир бөлүгүбүз деп тияктан эзелтен билген. Ал үчүн китептин да кереги жок болчу. Ортомчулордун да кереги жок болчу. Алар билген, төрөлгөндөн эле билген, что биз табияттын бир бөлүгүбүз. Ажырагыз бөлүгүбүз. Табияттан жаралганбыз, табиятка кетебиз, табияттан чыкканбыз да. Анан ошол үчүн сый урмат менен өмүр бою жашашыбыз керек да, ошонун кадырына жетип. Ошол үчүн кыргызда көп макалдар бар. Ошол макалдарды көтөрүш керек экен, Ооба. Жанагы Меликан жатпайбы? Мен ошону жазып коеюн да там ваннагачы эми деп. Мени үйүмдөөлөр көрсүн деп. Эми суунун сурагы бар деп атат. Кыргызда сөз бар экен, суунун сурагы бар. А кыргызда жалпы сөз бар мындай: суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот деген сөз бар да. Ар бир уч туз дейт, жана бир тамчы суу дейт, адамдын куну болуп да эсептелет дейт да, баасы депчи. Ошол үчүн сууга өтө этият мамиле кылган да. Анан Даснагай азыр айтып жүрөт го, сууга түкүргөн эмес, анан сууну булган эмес, ушуна сууга өтө ыйык мамиле кылган деп. Анан бир нерсе бар, эми биз баарыбыз азыр заманбап жашоо унитаз кылып койду да. Анан сууга барып атат да баарычы. Ошол жагы бар да. Анан ошол жерден башталып атабы кордогонубуз? Ооба. Ошол жерден башталып атпайбы? 80-нчи жылдары эле менин чоң атам шаарга келгенде эч качан туалетке кирчү эмес. Сууну кордобош керек деп. Аны билишкен да байыртадан баары. Өтө ыйыктык мамиле. Күнгө деле, күнсүз мүмкүн эмес. Отту да өтө ыйык тутушкан. Умайненин оту колдосун, коломтонун куту колдосун деген кыргызда сөз бар да. Жада калса көрүнгөн жерден арыкты аттаган эмес да. Ит, мышык, жылкы аттаган жерден, кой аттаган жерден аттачу. Себеби мал, жаныбарлар өзлөрү билет да, кайсы жерде уруксат бар экенин. Жок, кайсы жерден дагы суу сезет, алар табигат менен өтө эмне да бөлүнгөн. Айрылган эмес да алар. Алар билет каяктан даже суу агып кетпеш керек, кайсы жеринде чуңкур, пуңкурлары бар деген сыяктуучу. Анан жанагы караңгыда сууга барбаш керек деген дагы өзүнчө бир, анда да бир сыр жатат. Караңгыда сууга барбаш керек, кечине барып сууга көлгө түшүп атышпайбы балким. Бир эмеге учураша элек да. Бир көл болбойт эми, мисалы үчүн табу деген нерселер бар. Табу деген нерсе. Ошону биз карманбай атабыз да. Бул болбойт десе, мисалы үчүн, эмнеге болбойт, бүт түшүндүрүп бериш керек да. Илгертеден бул болбойт, мисалы үчүн, караңгыда жылаңбаш чыкпа, караңгыда сууга баспа, сууга түкүрбө, допустим, болсо эмнени теппе деген сөздөр болсо, бүт ошол бизге салппы бир мыйзам болчу да. Азыркыларга айтсаң, эмнеге антпеш керек, эмнеге тинтпеш керек деген өзү эле уже эмеден чыгып атабыз да. Сөздү түшүндүрүп бериш керек да. Демек ошону кыргызда бир сөз бар, жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы деген. Эгер бир эле угуп, бир эле түшүнсө бала, дээринде бар бала, ал ошону кабыл ала берет да. Кабыл албаган бала болсо, аны айтып деп түшүндүрүп, анан мисалы үчүн бир нерсени сыйкыр деп коебузбу, бир көзгө көрүнбөгөн бир нерселер бар, ошонун колун карматсаң деле ишенбейт да, мисалы үчүн. Кичке эле жана такыба болуп эле, кичке сурап эле эмете берген балдар да. Азыр мына жаш өспүрүм балдарга түшүндүрүп айтыш керек да ушунун баардыгын. Ошол жагы болуп атат. Ооба. Бирок менимче азыр заманбап ой жүгүртүү менен биз деле түшүндүрүп айтышыбыз керек да. Ооба, түшүндүрүш керек. Себеби мисалы мен деле кичинекейимде тайнем айткан нерселерди такыр кабыл алчу эмесмин. Эмнеге түшүндүрүп бер десем, түшүндүрө албайт. Жөн эле ошондой жаман болот. Ошол Жаман болот деп койчу. Бизге ошол жетиштүү болчу да. Мен болсо аны кабыл алгым келбейт. Түшүнбөгөн үчүн. Бирок кичине мындай дээримде калган окшойт бир нерсе. Карып, кичине бирдеме көзүм бирдемеге жете баштаганда,
Ошондо анан тайнемдин айткандарынын баардыгы күн сайын эле көз алдымда өтө берет да. Ойго баары бир жатат канында. Ар бир кыргыздын канында жатат. Ошону ойготуш керек да маалыматты. Эгерде азыр жаштар мына интернеттен аябай көп эле урушуп, салгылашып, ажырым болуп, аябай агрессия болуп атышпайбы? Ошондон арылышса, кичине өзүн өзү токтотуп, кичине эле мен киммин, кайда жашап атам, мен эмне менен жашап атам, жан дүйнөм эмне менен толуп атат дегенге көңүл бурса эле маалымат ойгонот эле да. Өз жанында, жүрөгүндө жаткан маалымат. Аябай жакшы көрөм да, мына биринчи жолу мен ушуну Акылбек Мураталиевден уккам. Зульфия айтыптыр да илиминде. Кыргыздын көкүрөгүндө кийиз китеп жатат деп. Ошон үчүн кыргызга эч качан пайгамбар түшкөн эмес, пайгамбардын китептери түшкөн эмес деп. Мисалы мусулмандарда, буддисттерде, христиандарда баардыгында китеп бар да, ыйык китептери бар. Иудаизмде дагы ыйык китеби бар, Тора деген. А кыргызда эч качан китеп түшкөн эмес, себеби мына көкүрөгүндө кийиз китеп бар деп айткан да. А кийиз китеп деген эмне дегенди аябай мен ошондо изилдендим да, 2006-жылы уккам ушу сөздү. Ошондо аябай ойлонуп, ошондон кийин кийизге көңүл бура баштагам да, кийиз деген эмне деп. Оюларды Ооба. эс тутум болуш керек. Көкүрөктө кийиз. Ошону Ал эс тутум да, эс тутум. Анан кийин эс тутумда эмне деген касиет жатат. Баардыгын камтыган, баардыгын бириккен ошо да касиет. А кийиз болсо ошончо миллиард деген жүндөр бири-бирине жабышып, ушунчалык катуу жабышат экен. Өзүм да кийиз жасап жүрдүм да көрдүм. Такыр айрылбайт. Ооба. Азыркы тил менен айтканда сила синергии. Биримдүүлүк да. Такыр айрылбас биримдүүлүк. Ошол касиет, ошол ыйыктык, ошол ыйык күч биздин кийизде жатат. Ошон үчүн кийиз абдан жагымдуу адам баласына. Ошон үчүн боз үйдү дагы кийиз менен жапкан, үстүнө дагы көп кийиз кийген кыргыздар. Чин баары эле кийизден. Үйдүн ичи дагы бүт кийиз, бүт көп колдончу кийизди. Себеби анын күчү бар да. Ал башка жагын күчү билген бар. экен да. Ооба. Башка жагын. Чупар айтып кеткендей эле, кийиз дагы жандуу. Ошол өзүнүн демин кишиге тартуулайт да, дайыма тартуулап турат. Кийинки суроого өтөлү. Өтөлү? Мен азыр оозум эме кылам, оозум бой алсам болобу? Турсам болобу? Можно встать чуть на минутку? Да? Я это... Неден суроо? Следующий. Жаңы төрөлгөн баланы кантип? Жаңы төрөлгөн бала жөнүндөбү? Жаңы төрөлгөн баланы кантип кыргыздар тосуп алышкан? Анан жубар жамандай уккам. Кызды төрөлдү деп айтат, анан баланы туулду деп айтат. Ошону эмнеге ошондой бөлөк айтат кыргыздар? Деппи? Сиз ушуну уктуңуз беле? Ооба. Уккам. Аялдын кичине туулду деп айтпайт да. Жок, мен Төрөлдү ал деп жагын айтат. билем, бирок Ооба. бала эркекке бөлүнөрүн билген эмесмин. Төрөлдү деп айтат кыргыздар, ошон үчүн төрөдү эле деп айтат. бөлүнөт да. Себеби ар бир сөздүн өзүнүн деми бар да. Төрөлдү дегенде аял заттын деми турат да, умайдын деми турат. Туулду дегенде угулушунда деле катуураак дем турат да. Ошон үчүн эркекке байланыштуу. Мындай укпап турмун, бирок төрөлдү дегенде төрдүн ээси келди деп, ошол үчүн кыргыздар эме ушинтип сүйлөшүшкөн да, төрөлдү, төрөдү деп. Тууду деп сүйлөчү эмес экен да. Ал кийин кирген окшойт да, ошо абдан чын орой экен. Жок, Мурда бар беле? дагы эле бар. Дайыма эле бар. Бирок эмеси малды тууду, туут деп атылат малды. Ооба, туут деп Туут деп атылат. атылат, это ошо мал төлдөшүн.
кыргыздар төрөлдү деп айтыш керек экен да. Төрдүн ээси келди, төргө келет, анан кайра эле кетет деген сөз сыяктуу экен да. Ооба. Бирөө жан чечмелеп жүргөндө төргө келди, анан өлөт да баары. Аябай сонун чечмелеп жүрдү, ушунун баарын жазып алып кыздарга айтып беришиңиз керек экен баары. ооба. Бир Кадимки жазып. кененирээк отуруп кеп салыш керек экен да Баланын ушу жөнүндө. эмеден баштап, түйүлгөндөн баштап, эмнени билсек ушунун баарын сыртка чыгарып анан казыш керек экен. Ошо сен курагыңдагы кыздарга, жаш келиндерге айтыш керек экен. Азыртадан эгерде мисалы үчүн биз билген жокпуз, бизге ата энелер айткан эмес. Бизде андай доступ жок болчу эмеге. Анан эски адамдар дагы Советтер Союзу маалында жашап калып, мындай көп нерсени айтпай деле калды. Мен деле тайыне чоң эме чоңойгом, бирок анча деле көп нерсени мындай уккан эмесмин да. Алар ушундай тиричилик эле жашоо менен эле алек болушпу. Азыркы жаштарга ушуну айта кетишибиз керек окшойт. Биз жасаган нерселерди оңдой кетишибиз керек окшойт да. Бузган. Биз билбейбиз. Биздин муун бузуп кеткен нерсени өзүбүз эле оңдошубуз керек экен азыр. Колдон келишинче бир оңдоп билгенибизди айтып деп кете бериш керек экен. Анан жакшы нерсе болуп атат, интернет аркылуу көп кишилерге жеткирсе болот окшойт да, жаштарга. Жана баланын төрөлүшү жөнүндө эмне деп атасың? Жаңы төрөлгөн баланы кантип кыргыздар тосуп алышкан? Кыргыздар кантип тосуп алган? Себеби биринчи эле негизи аялдын төрөп аткан кезинде өзүн кантип сезип, эми кыргызча айта албайм да. Было, Говорите, да, как? да, я буду на русском говорить. Важно же, как женщина рожает, а не то, как принимают. Поэтому женщина всегда рожала стоя, она держалась за бакан. А бакан – это был остов рода, как фундамент рода, стержень рода. Она держалась за этот стержень рода и продолжение рода давала. И тут уже, если стоя рожает, естественно, снизу ребенка принимал повитуха. Ал төрөгөнгө эле жеңил болгон, баканды Жеңил кармаган. болгон да. Баканды кармап, аялды баканды кармап, ыйынат эми толгосу келип атканда. Астынан кемпирлер сыгып алчу экен да, ичинчи. Сыгып алып тон менен кошо түшүп жүрүшчү экен да. Такыр эле өзү төрөй албай атса, шейшеп менен сыгып алчу экен. Мени мисалы шейшеп менен сыгып алышкан да, мен төрөлүп атканда. Ошол үчүн жаткырып төрөгөн анча деле туура эмес деп аткандын бир чындык бар болуш керек да. Анткени жана баланы сыгып алганда ошол жакта дагы кечээ да бир жакшы нерсени уктук. Баланын өзүнүн табигый төрөлүшү өтө зарыл экен да, өтө туура экен. Өзү төрөгөнчү. Азыркыда кесарево жасабаш керек. Зыяндары көп экен да. Эң эле өтө мындай өзөктүү зыяны өтө ошо кесаревада. Мен ойлоп аткам, эми бала жанагынтип чыгып келатканда 3-4 нерсени өтөт деп айтышат го. Коридор деп коет экен кыргызча. 3-4 босогодон өтөт окшойт. 3-4 босогодончу. Анын өзүнүн да бир табигый бир нерселери бар окшойт да. Анан ошол именно ошо уже чыгып баратканда бала эмне үчүн кесарево менен анан табигый төрөлгөн баланын айырмасы мындай деп айтып атат да. Баланы мынтип чемирчек, жумшак да, сөөгү эмес экен. Денеден чыкычакты, сөөгү эмес, жумшак экен да. Башынын сөөгү. Сөөгүчү. Анан жанагынтип эми жатын кичинекей эле да, ошактан сыгылып чыкканда, башы кошо сыгылып чыгат, ал жумшак да. Сыгылып чыккандан башта ашыкча суунун баары тең чыгып кетет экен. Оозунан чыгат. Оозунан чыгып кетет экен. Окшуп бала чыкычактычы. Жана кесарево кылганда кесип даяралып атпайбы баланы? Анан ошол ашыкча балким бир кереги жок суулар калып калат экен да. Көрсө ошол деле кийин баары бир зыянын тийгизет экен. И бала чыкканда эле чач менен таңдайын кытыгылап туруп окшутчу экен да. Сөзсүз. Ошол үчүн аялдардын узун чач ашказанынан дагы ичегисинен суу чыгыш керек экен. Ичиндеги 9 ай бою жаткан жанагы булжырлардын баары тең жана таңдайын. Ошол үчүн аялдардын сөз чачы узун болгон да. Алып туруп таңдайын эме кытыгылап окшуп туруп анан баягы сууну дагы иштей жаткан сууну да сыртка кузуп жиберчү экен.
жана кесарево төрөлгөн балдар мисалы үчүн антпейт да. Антпейт. ооба. Анан дагы бир эмесин айтты. Бирөөсү дагы бир нерсесин айтты. Табигый бала умай энеге байланыштуу да. Умай эне убакыт сааты жеткенде ошо баланын. Ошо бала ааламдан келатат да. Ааламдан бир программа менен келатат да. Анын убакыт сааты жеткенде бул жашоого эмне себептен келет, эмне иш кылат, ошо менен келатат да. Анан демек ошонун убакыт сааты болот экен. Ааламдын баары тең математика деп айтып атышпайбы? Анан убакыт сааты келгенде умай эне чык деп уже баланы анан ичинен деп атпайбы, көтөнөн чаап туруп анан чыгарат депчи. Убакыт сааты келгенде баланын бул жашоого аткарып турган ар бир секунд, ар бир сааты да өтө маанилүү экен да төрөлгөндөчү. Ошол үчүн азыркы төрөлүп аткан келиндерге да айтыш керек да. Мен ошо акыркы абысым төрөп атканда айттым, саатты жаныңызга коюп коюңуз. Тим эле секундасына чейин ошондой эсептегенде баланын тагдырын туура чечмелесе болот экен. Даже жасай турган ишин туура чечмелеп койсо болот экен да, секунд. А биз түн ичинде төрөгөн деп коет атпайбы? А түн ичинде канча саат бар? Саат 12ден баштап таң атканга чейин, мисалы саат 4-5ке чейин. Анан ошолор дагы таасир этет экен да. А кесаревода болсо докторлордун убактысына жараша, анан өздөрүнүн графиги бар да, ошого байланыштуу. 5-күнү саат 2де бош болот, допустим, родильный зал. Ошону төрөйсүңөр деген сыяктуу болуп, анан кийин алар адам чечип коюп атат да. Пенде чечип коюп атат, анын тагдырына уже өзүнүн эмесин тийгизип коюп атат. Бүгүн төрөбөйсүң, 5-күн төрөйсүң депчи, демек. А өйдө жак чечиш керек экен да. Бала өйдө жак менен байланышып, өзү билип, өзүнүн убакыт сааты келгенде чыгат экен. Аял заттын төрөтү абдан ыйык маалда. Аял үчүн дагы, үй бүлө үчүн дагы, бала үчүн дагы. Аябай ошол кезде көп ырым-жырымды карманыш керек да, тутунуш керек. Ошондо анан кийин баардыгы айкалышып, эч кимге эч кандай залакасы тийбейт да. Бирок аны эми мындай в узком круге айтыш керек андай нерсени. Мындай түшүнүп, ошону тутунган, ошону колдоно турган аялдарга айтыш керек да. Жөн эле мынандай интернетке чыгарбаш керек. Анан кийин сен айтып атпайсың, бала төрөлгөндө кандай тосуп алган депчи. Бала төрөлгөндө мисалы үчүн мен өзүм деле мен да бир топ жашка келип бартам да, анан көп акушерлерге бардым да, 3-4 роддомгочу. Акушерлер да оңой менен чыкпайт экен, аларга жолугуу да өтө деле эмес экен. Анан ошо 2-3 акушерге жолугуп айттым да, силер баланы тосуп алып атасыңар бул жарыкка. Силердин да абдан жана эме деп коет эмеспи? Киндигин кескен эненин кыялын тартып калат бала деген сөз бар. Анан кийин жерден алгандын эмесин тартып калат, тууган энени эмес, а жерден алган ким болсо ошону тартып калат кыялын, анан ошо мүнөзүн депчи. Анан ошо бекер эмес экен. Анан мен ошо акушерлерге да айткам, баланы алып чыгып атканда эң биринчи силер ортомчу болуп атпайсыңарбы? Анан ошол үчүн ошо чыгып келаткан балага эле ошол жерден эле программа салып койбойсуңар деп атам да. Сен эң бактылуусуң. Сен эң бактылуу күнү төрөлдүң, эң бактылуусуң. Ден соолукча өмүрүң узун болот деп ошол жерден баталап алып чыкпайсыңар баланы десем, аны деле көп түшүнбөйт экен. Анан ошо 1-2 акушерка ушундай туура окшойт деп атат да. Анткени күнүгө уже эме болуп калган да, машинально. Азыр мына төрөдү, экинчиси төрөдү, үчүнчүсү төрөдү, күнүнө же 4 төрөйт, же 10 төрөйт, ар түрдүү экен да. Анан сен эң бактылуусуң, өмүрүң узун болот деп ошол жерден, ошо умайчылын ошол жерден салып кетсе деп атам да. Ошол жерден баталап баланы. А балким бала 9 ай кандай жаткан? Эне кандай көтөргөн 9 ай? Бул да өтө ушундай эме маселе болуп атат. Маанилүү нерсе да. Өтө чоң 9 маселе ай жаратат. эмне болуп 9 айда көтөргөнү эле кеп болуп атпайбы? аябай маанилүү. Ошол жаш кыздарга айтыш керек. Кийинки суроо, боюнда бар айымга кантип кам корушкан? Ошол туура. Ошол Боюнда бар келинге абдан аяр мамиле кылган үй бүлөдө. Өтө мамиле аяр болгон. Себеби аялзат ошо тукумун улап, ошолорго бир батыр керек эле да ал кезде. Эркек керек болчу, батыр керек болчу. Ошон үчүн кор болгон аял эч качан батыр төрөй албайт. Орусча айтканда рабыня не может родить героя. Ошон үчүн аяр мамиле кылып, аны аябай бапестеп, багып, ар бир каалаган нерсесин алып берип, каалаган нерсесин жедирген.
Менин кайнатам мисалы конокко барганда мен биринчи боюмда жүргөндө кайнатам аябай жакшы киши эле. Конокко барганда менин келиним икра жакшы көрөт. Икра бергиле, мен азыр келиниме икра алып барышым керек деп чоң бутерброд майлап алып ошо икра алып келчү да мага конокко барганда. Эмчеги ооруп калат, келиним боюнда бар. Мен балама икра алып барышым керек деп. Ошо келинди эмес, өзүнүн курсагындагы баласын ойлочу да, кайнене кайнатасы. Билгенде эски адам да. Азыр биз ошону такыр эметпей калбадыкпы? Такыр маани бербей калдык да. Боюнда барбы, жокпу? Эмне мышык боюнда барбы? Күчүк боюнда барбы? Такыр эле маани бербей атпайбы? Ошого таң калам да. Такыр Ал башаттан башталып атат да, келин алгандан кээ бир келиндер айтып атпайбы? кайненелери ошо туура эмес мамиле кылып атат да. Келин Ооба. алса Кордоп уже эме болуп мамиле калганда, кылып туура эмес мамиле болуп калганда. Анткени деген илгертеден алар билишкен. Келин алып атасыңбы, келиниң бала төрүп атабы, сен тукумуңду узарта турган киши келди да, демек ошого жаша сый мамиле кылышкан да келинге. 9 ай боюнда болсо эле сүйүнчү да алар, акырын сүйүнүп, уже болуптур дегенден баштап алар да башка жашоо башталат да. Ошо келини 9 ай бою көтөргүчөктү дагы алар мындай сырттан көз салып коюп ушундай кылышчу. Анан 9 ай бою ошол негизи эле азыркы эле жаштар, ошо 9 ай боюнда баланы кандай көтөрсө, баланын тагдыры дагы, мүнөзү дагы, ден соолугу дагы көп нерсеси ошого абдан байланыштуу болот. Эгер 9 ай бою жакшы көтөрсө, жакшы үй бүлөлөр, түшүнүктүү үй бүлөлөр бар да. Анан жакшы мамиле кылышат, аяр мамиле кылышат. Ошондо 9 ай бою жакшы көтөрсө баланы, көңүлү кирдебей, капа болбой, анан өзү мындай оор жумуш деле жасабай, мисалы үчүн ошо бала жөнүндө ойлоп, аял өзүнүн бир өзүнүн касиетинде, өзүнүн дүйнөсүндө жүрүш керек окшойт да. Эми ага азыркы шартта ар кандай болуп атат да. 9 ай бою жакшы көтөрсө, мен ошого 100% бир кепилдик бере алам, баланын тагдыры да, мүнөзү да ошого өтө байланыштуу. Ошол үчүн илгертеден жакшы мамиле кылышкан келиндергечи. Анткени биздин эме тукумубуз уланып атат депчи. Кайгыга батпасын деп да. Кайгыртпай, ага жиндентпей, жинине тийбей, аябай аяр мамиле кылса, азыркы зомбулук деле ошондон чыгып атпайбы, эркектин зомбучулугучу. Өзүнүн энеси, мисалы келиндин кайненеси уулуна айтпаган үчүн болуп атпайбы? Уулуна түшүндүрүп, сенин улаандың, биздин улаандыбызды берип атат, бизди улап атат бул келин. Кандай мамиле кылыш керек түшүндүрүп Казан ошентсе. көтөрчү эмес дегенди укам да. Боюнда бар оор кезде казан көтөрчү көтөрчү эмес, такыр түшүп калбасын үчүн. Ар түрдүү ырым-жырымдар жасаган билген кайненелер. Мисалы үчүн жанагы бала 9 ай бою аман эсен төрөсүндө кичине эгерде бир нерселер билинсе, жана этегин жөрмөп коюп атпайбы? Ал да бир ырымдын бирөөсү экен, этегин жөрмөп койгон үчүн бала ошол да кызык, карасаң табигатты билгенден. Кызыл жип менен этегин жөрмөп койчу да. Ошо бала түшпөйт да демек. Карасаң, бек болсун кандай деп. байланыш, Ооба. Ошо табигат менен да байланыштуу. Ооба. Анан этегин жөрмөп койсо эмеде болуп калып атат да, бир баштыктай. Ооба, Түшпөйт баштык да. болуп бир босого болуп атат да. Эй. Ошо босогодон уже аттай албай калат бала. Анан азыркы келиндерге дагы, кыздарга да көп жерден байкап жүрөм, аябай айтып жүрөм уккандарга. Анан ошону да түшүндүрүш керек болуп атат силердин курактагыларга. 9 ай бою баланы көтөргөндө шым кийбеш керек. Азыркы заманбап деп мына биягы бели мындай, ичти кыспайт деп атпайбы? Ичти кыскандын артынан баратсаң өтө көзгө да начар көрүнөт да. Анткени эркек өйдө жактан асмандан алат деп айтат күч кубат, демди. Аялдар жерене да, жерене менен байланышкан. Анан жерден алат да дем кубатты. Ошол үчүн 9 ай боюнда жүргөндө ошо шым кийбей эле койсо да, ошону кантип жеткирсе кыргыздын кыздарына, келиндерине.
шым кийбей эле коюшса, анткени шым кийгенде ошол жерден да уже бузулат окшойт ооба, ошол жерден эле жердин демин кубатын ала албай атпайбы ала шымчан албайт, жүргөндө. аласы менен эметип коюп атат да, тосуп коюп атабы, балким ошол үчүн дагы жанагындай энелик касиети дагы балким толук болбой атабы, же умайчылык касиети балким толугу менен ачылбастыр, өзү балким сезимдери туюлат, сезимдери бүтөлөт, анткени шым кийип тогуз эне да ал. Энеден дагычы, энеден мурун балага дагы аябай залакасы чоң да. Мынантип футболканы чыппыйтып кийип алышат го, жабыштырып. Ошо балага абдан чоң залкасы тиет. Себеби адамдын көзү да адамдын көзүнө жакын болбош керек да курсак. Бала ошондо коргоодо турат. Аны деле монтип азыр аябай чыппыйтып кийип алып, анан кийин балким бирөө ошо мактанып, бирөөсү билип, бирөөсү билбей ошентип атышат да. Анын мурда көнүгүү эле кийишчү да, аны көрсөтүп зарылчылыгы жок. Боюңда бар баланы көрсөтүп зарылчылыгы жок бирөөгөчү. Чыппыйтып ичиңди фигураңды көрсөтүп эле анын зарылчылыгы жок. Эмне себептен ошондой болуп баратышат? Балким билбейт, үйдөгүлөр айтпайт, мисалы үчүн мен деле ошо жакын кыз келиндер айтат. Анан кийин боюнда бар аялдын курсагын кол тийгизчү эмес. Азыр ар түрдүү балда күйөөсү деле, кайненеси деле, подругалары деле келип сылап, сыйпап. Уят деле Эметип нерсе да, атпайбы? туура эмес деле нерсе ошолчу. Уятынан дагы мурунчу Туура эмес ошо нерсе. адамдын деми Энергиясы жугуштуу болот да, өтүмдүү болот да, өтүп кетет да балага. Ошо баланы ошон үчүн абдан коргош керек. 9 ай боюнда жүргөндө баланы балага ошол маалда эле уже туура мамиле кылыш керек да. Туура мамиле кылыш керек. Аяр, жакшынакай көтөрүп алыш керек да 9 ай бою. Биринчи 9 ай бою жакшы көтөрүп алыш керек баланы. Көздөн сактап, колдон сактап, деги эле коргош керек да такыр. Жакшы ой менен, таза ой Жашырып менен. деле айтпачу да. Аны азыр эле мактанып алып, меники мынча жума болду, меники тигинче жума болуп жашыштар. Уят деле маселе кызык да эле. Мен дагы эми бул өз ичи арабызда эми кызым күйөө тийгенен 3-4 айдан кийин 3-4 айдан кийин боюнда болду, 4-5 ай. Ага чейин эле эметип жиберди да, күйөөсү эмне боюңда болот, эмне боюңда болот деп. Андан кийин эми боюнда болуп калыптыр, УЗИге барса баланча эле. Эми ошону группага салып сүйүнчүлөп атат да күйөө бала. Ана биз унчукпай койдук да эми. Мен да уялып кеттим амандан. Уялып кеттим да күйөө менен эми кызык да эми азгы жаштар жинди деп. Уялып кеттим да. Аны айтасың, жөн эле майрам кылып, жанагындай ооба. шариктерди Ошону учуруп, кылышты. бирдеме жасайт экен го. Ооба. Анан унчукпай калдык да, десек анан күйөө балам таарынып, сен ата энеңди сүйүнбөй атат деп. Анан мен кызым айттым, кызым көрө. Бул уят эле нерсе, билбейм, как вы сами не можете понять дедим, бул туура эмес нерсе го дедим да эмичи. Антип мен түшүнүп атам күйөө бала сүйүп атканын, анан эми болсун деп мен өзүнчө жазып коеюнчу. Күйөөм таарынып атат деп атат. Силер бизде эмне дейт? Куттуктап айтасыңар дейт да эмичи. Кызык азыркы жаштар. Эми сөзсүз куттуктап, аны өтө эме аяр мамиле кылыш керек да. Мындай Жашыруунчу как-то. сүйүнчүнү бала төрөлгөндө сүйүнчү деп айтат. Ооба. Ага чейин аны жаап, жашырып, Жашырыш керек да. үркүтүп, коркутуп Ал жибербеш 9 керек да айда баланын демин. Жашырганы, может быть, не в том, что стыдно, а в том, что ты оберегаешь. Да, оберегает. Еще непонятно, насколько Да, он родится, Ооба. каким родится. В том Сөзсүз. же вопрос. Чтобы не касались его ни взгляды, ни Да, мысли, ничего. Үркүтпөш керек да такыр. Пускай бала төрөлүп алсын да, аман эсен торолуп алсын, жетилип алсын. Кээ бирөө 7 айлык төрөлүп калат, 6 айлык төрөлүп калып атат. Ошол деле бир назары түшөт бирөөнүн, сөзү тиет, ушундай сыяктуу. Баланын деми эми мындай эле кылдын учунда эле илинип турат да. Өтө. Ошону Орустарда бар го, физикада квантовый наблюдающий влияет на наблюдаемого, конечно, да. Албетте. Как будто бы надо меньше наблюдающих, да? Да. Албетте, аны көрсөтпөш. Ошол үчүн көйнөк кийип жүргөн да аялдар ага деле өтө деле. Чоочутуп жиберет да Ошондой баланы. мага маанилүү, анан түшүнүктүү болот да. Бирок сиз мындай кандай десем,
уят Стыдно десем. десем мага түшүнүктүү эмес да ошо. Жок, уят кеп уят эмес. Кеп ошонун чутуп албаш керек да, Жок, мисалы баланын үчүн демин. кайнене кайнатага бизди куттуктагыла, ну как будто мен куюп койдум, бала болуп калды деген башка бир маанисилер болуп атат. Бизге ошондой оройт ийди да, мисалы үчүн. Бизге ошондой оройт. А так башка жагы жанагындай өтө аяр мамиле кылыш керек да. Түшүнүктүү. Анткени жанагы мен кызымды дагы ошо кесарево кылаарда аңтарылып жатып калыптыр да көтөнү мененчи. Анан кийин кесарево кылабыз дешти да, баланын чачы майда депчи. Анан мен жана умай энени суранып, жардам бериңиз, баланы которуп коюңуз, аман эсен кызым төрөп алсын дегенде мен ошо байкадым да, умай эненин касиети ошол апа мынтип сүйлөшүп атат да бала менен. А демек бала 9 ай бою баарын угуп көрүп эле жатат экен да. Угуп, көрүп, сезип, баарын туюп, атасын, апасын сүйлөгөн сөздөрү, үйдөгү болуп аткан ал акыбалды баарына чогуу эле жашайт экен да бала. Просто ичте жатат экен да. Ошол үчүн 9 ай бою өтө аяр мамиле кылышкан да. Кылыш керек. Азыркы кыздарга, жаштарга ошону жеткириш керек, айтыш керек. Кош бойлуу аял өзү деле оңдоп койсо болот баласын. Оң жат деп эле тиленип койсо эле, умай энеден тилеп, умай эне жардамыңды бер, балам оң жат десе эле түздөлүп калат. Ушуга ишениш кыйын болуп атат, бирокчу бул чынында эле квантовый физика. Текшерип көрүш керек да. Не верьте, проверяйте, да? Да. Попробуйте. Кийинки суроо, кыз баланын жана уулду тозгондо айырма барбы? Айырмасы жок. Алар билбейт да, Ооба. кыз келе атабы же уул келе атабы. Бирок жана сынчылар ичинен, эски адамдар ичинен карап, бала жатканына карата, жана жумурткада болуп жатса, эркек бала деп мынтип жайылып жатса, кыз деппи же тескерисинче ушундайына билип койгон да, ичтен өзүнүн турулушунан эле, формасынан эле. Уул төрөйт турбайсыңбы, кыз төрөйт турбайсыңбы деп. Ошону билишкен, анан бирок жанагынтип тосулганда балким айырмачылык эле жок. Жалпы эле төрөлгөн балага май татытып койчу, болду, сары майдан. Сары май озантат, сары май Ооба. озантыш керек. Айымгачы? Келингечи, төрөгөн Төрөгөн келинге да Май озантып коет. Эми андан ары көп эле ырым-жырымдары бар да, баланын жана кыркын чыгаруу деген сыяктуу, бешикке бөлөө деп. Борду дагы бирдеке кылат деп уккам да. Борду тиштетеби же? Бөйрөктү бөйрөктү тиштетет. Ал келинге тиштери катысын деп бөйрөктү тиштетип коет да, чийки бөйрөктү деп бышкан бөйрөктү ысык боюнча. Ысык бөйрөктү тиштетет. Сууга салып Келинге тиши шагырап түшүп калбасын деп. Бошоп калат да баары. Бошойт Кайра да. ошо түшүнүп ошо бөйрөктү тиштетип койгон эмеси бар, ырымы бар. Анан 40 күнгө чейин анан ошо баланын биринчи карында жаткан чачын алат, тырмагын алат, ушундай бир ырым-жырымдар бар да. 40 күнгө чейин. Бешикке бөлөгөндө дагы өзүнчө ырымдары бар. Ошо бешикке бөлөгөн күнү ат коюлат турбайбы көрсө? Бешикке бөлөгөн күн, бешик бөлөйт деген ошол ат коюлат экен да бешикке бөлөгөндө. Бешикке бөлөгөндө ал өзүнчө ырым-жырым көп эле жасап жүрүшөт, көрсөтүп жүрүшөт аларды. Аны 1-2 күндүн ичинде эле жасаш керек да. Себеби 7 күндүн ичинде ат коюлуш керек экен балага. Анан жана 40 чыгарганда дагы жана 40 чүпөрөк деп айтып коебуз го, көп деле анча маанисин билбейбиз да. Бир эски эмеде жазылып турат да, неме деп. Ошол аял кирет. Айылды түрө кыдырып, ар биринен алчу экен да 40 эме. Бир неле кездемелердин остаткаларын эмне деп коет эле? Калдыктар. Жок, калдыктар эмес. Ошо жамачычы. Айылды түрө кыдырып эле мени 40 чыгаргантан баламдын деп, анан ар биринен алат экен да. Ошол жерде да демек жөн болгон эмес да. Бирок эми 40 уруунун 40 уруу 40 атасы сактайт деп айтышат. Ооба. 40 уруунун деп. Анан кийин 40 тилек айтылып деп ошол үчүн сөз жамачы кийгизишкен илгери. Эми азыркылар жаман кийгизишпейт го. Мындай деле тилек кылып койсо болот болуш керек, 40 кашык сууга эме кылганда. Жок, 40 чүпүрөктөн көйнөк тигиш керек 40 чыгарганда.
бирок азыр тегишпейт. энесинин кийимдеринен, атасынын кийимдеринен же болбосо чоң ата тайталарынын, чоң энелеринин Ошо кырк кийимдеринен курактан кийгизгени кандайдыр бир ошондой өтө маанилүү экен тамак. илгери. Өтө маанилүү экен. 40 курактан кийгизиш керек экен, 40-ын чыгарып атканда. Ошону Ушу ата энесинин деми колдойт деп, дем берет, балага күч берет деп. жети атадан келаткан эме деп, жөрөлгө деп. Келинди кантип кыркынан чыгарат, кантип эме тындырат? Ой, анын аябай көп эрежеси бар. Биринчи күндөн баштап, төрөлгөндөн баштап Азыркы заманда эми мүчөсүн ордуна коюш керек да, биринчи рет. Ошону аябай белин бекем байлайт да, курсагын. 7 метр беле ушундай болчу мени бууганда. 7 метрди анан кийин аны ошо мамиле улам ооба. Жана аял төрөгөндөн кийинби? Бала эмизип төрөдүбү болду анда конок келет анан жок. 40 күн энесине кеткен да кызды энеси баккан. Кыздын тай жагында өзүнүн ошол жакта 40 күн карайт сөзсүз. Анан Энесине. албетте 40 күнгө чейин баланы эч кимге көрсөтпөй деле багыш керек да, анткени ал төр болуш керек экен да, 40 күнгө чейин өзүнчө дагы бир этапты өтөт окшойт да бала дагычы. Анан азыр жана конок чакыргандары, конечно, туура эмес. Сразу бешиктөө баягы күндө 2-3 жерге барсак, бирөөсү 1 ай болду дейт, бирөөсү 20 күн болду дейт. Анан эле ошо 200-300 кишини чакырып эле бата бергиле деп эле той кылып атышат. Анан шум гам ресторанын ичинде. Жана баланы карап, анан боору да. Эми кичинекей да, эми 20 күндүк бала экен бирөөсү. Анан ошо бала эмнени түшүнөт? Бата бергиле деген деле туура эмес да, жанагы аш көп болсо каада көп болот деген нерсечи. Азыр 40 ошондой күнгө чейин болуп өтө аяк атпайбы? караш керек баланы деле. 40 күнгө чейин деле жана деп Чоочун эмеси. кишиге көрсөтпөйт да жада калса, кошунасына көрсөтпөйт 40-ына чейин. 40-ын чыгарганда дагы конок чыгарбайт. Жакын Чоң эле. эне тайнеси 40-ын чыгарат Жакын эле баланын. адамдар эле жана Ооба. 40 токош жасап, 40 кашык сууга, 40 тилек айтып деген сыяктуу ошентип туруп 40 туз салат сууга, 40 кашык салат. сууга. Анан кийин чачын, Ошон карын чачын алганда тайкеси жакты тайкеси ырымдайт. алат, ооба. Тайкеси ырымдап карын чачын Тайкеси алып же коюш керек. тайтасы алат. Илгери эми азыр деле баягы күндө карасам биринчи 40 карын чачын ала элек экен 40 күн болчакты. Чолпон небересинечи, анан чачын алып бер деп мени суранышты да. Анан мен чачын алып атам да баланын. 40 күн ашып кетти да, бир 3 айда болуп калыптыр да. Чачын алдырышпаптыр. Анан кийин чачын алып эметкичек деле, тигине суулап тазалагычак деле ары бери шапылдатып чолпон төгүп жибериптир унитазга суулардычы. А мен айткан, бул карын чачты төкпөйт аяка. Ал булганбаш керек да. Унитазга төгүлбөйт да. Аны көмүп коет деп коет. Эми илгери карын чачын бир учтап алып туруп, карын чачын тумар кылып баланын жаткан жерине илип коюшчу экен. Ошо сактайт экен да. Сактайт деген кандай бир таасири бар окшойт да карын чачы. 9 ай бою жаткан да энесинин ичинде безопасности жаткан да, эмне кошуп кетейин. Анан ошо тумар кылып карын чачын тырмактарын дейт. Ичтеги жаткан тырмактарын алып туруп тумар кылып, кичинекей ак чүпүрөккө туруп илип койчу экен бала жаткан жерге. Анан азыркы жаштар билбей же унитазга төгүп жиберип атпайбы шарпылдатып эле суунучу, алган чачын. Ошону көмүп коюш керек экен. Иши баспаган жерге, булганбаган жерге. Анын да бир өзүнүн эмеси бар экен да. Чачтын деги эле аябай чоң ыйык касиети бар да. Кичинекей, тем более карын чач болгондон кийин анын өзүнүн абдан чоң күчү бар бала үчүн. Анан аялга ошондо Дем бере турган күч да. кир жудуртуп, казан астырып, казан көтөрткөн эмес, ошо төрөгөндөн кийин деле. Анткени билишет да, жаңы эле денесинин баары, тешиктеринин баары ачылды, анын баары кайра акырын калыбына келиш керек деп, ошол үчүн келинге аяр мамиле кылыш үчүн энеси өзү карачып, өзү бакчу да. Ошол баары тең калыбына 40 келген. күн сууга салбайт колун. Жада калса. Сууга салбаш салбаш керек колун. Аябай Аябай суук болот да төрөгөн аялдын денеси. Ошол. Анан баланы төрөтүп алдык. Анан 40-ын чыгардык. Анан бешикке бөлөдүк.
Андан кийин анан өзүнө ырым жемдер кетет дагы. Эмки суроосу кандай? Кыздарды кантип чоңойтуу керек? Анан кыздарга ылайыктаган кандай ырымдар бар? Кыздарга ылайыкталган ырымдар бул баардыгы эле чачы менен байланыштуу. Кичинекей кыздарды кичине чачы өсүп калганда 5 көкүл кылып өрүп койчу. Андан кийин ошо 5 көкүл болуп 7 жашка чейин жүрчү. 7 жашында 6 көкүл кылчу, чачына жараша да. Чоңураак, мындай коюураак болсо 8 көкүл, коюу эмес болсо, ар болбосо 6 көкүл. Анан 12 жашка чыкканда 40 чач өрүп беришчү, ырымдап. Эми баардыгы эле чач өргөндө, көкүл өргөндө, чач өргөндө бүт эле ырымдалчу. Күйөөгө чыгаарда 2 чач өрчү. Жана 40 чачын уже келин болуп узап атканда же күйөөсү менен кандай болот? Күйөөсү менен кошулуп атканда даярдайт да жеңелери. Ошол кезде чачын жууп туруп 2 чач кылып өрүп, анан кийин ошондо келин болуп калчу да. Кыздарга өзгөчө аяр мамиле кылган Кыргызда. Өтө аяр мамиле кылышкан. Кызды конок деп билишкен. Кызды минтип коюшчу да айдан көп макал лакап бар кыздарга байланыштуу, аялдарга байланыштуу, тарбия маанисинде да. Андан кийин жаман кыз кыроо деп коет, а жаман уул уйгак деп коет да. Жабышса да чыкпайт туруп мааниси бар экен. Аны көрүн баары тең табият менен байланышкан. А кыз жаман болсо, бир мүнөзү жаманыраак бир неме кыз болсо, кыроода эртең менен турса күн тиген кетип калат ал нерсечи. Анан ошол үчүн ал үйдөн чыгып кеткенден кийин да кетип калат. Анан балалуу чакалуу болуп, уже аны муну көргөндөн кийин ал да уже оңолот, түздөлөт, башка нерселер оңолот, түздөлөт да. Эми бар эми жанагындай Кыргызда макал. Кыргызда аялдарга, энелерге байланыштуу абдан көп макал лакап бар тарбия маанисинде. Жана энеси жаман эзели оңолбойт, атасы жаман анда-санда оңолот деген макалдар бар. Энеден бир күлүк, эркектен бир күлүк, энеден 1000 күлүк деген нерсеси уже генетика жөнүндө сөз болуп атат. Насилзат деген сөз экен, генетика. Тукум улоо деген нерсе экен да. Анан баланын ошо ичинде жатат деп атпайсызбы? Ошо жатканында, баланын төрөлүшүндө ошол эненин 70% эненин насил затына байланыштуу болот экен. Ошол эле тагдыры, мүнөзү, баланын ден соолугу деле 70% таасир этет экен. Анан ошол үчүн энеси жаман оңолбойт деген дагы бүт эле генетика, насил затка байланыштуу экен да. Ошол үчүн кызды тандап алышчу, келинди тандап алышчу, тукуму жакшы болуш үчүн. Эми ошого өтө башкача мамиле кылган. Байыртадан келаткан ата бабаларчы. Азыр ага көп маани берилбей калды болуш керек. Ак сөөк, кара сөөк дегендерди мен кара сөөк деп укпаптырмын негизи. Ак сөөк деп коюшат го. Кара сөөк дегени дагы эме турбайбы, жанагы эми орусча простолюдина деп коет го. Ошолор кара сөөк деп аталат турбайбы? Кыргызча дагы бир сөзү бар экен. Ак сөөктөн тияктан бери тукумунан жакшылар да, эл башкарган, элге кызмат кылган, элден бата алгандар, ошолор ак сөөк деп. А кара сөөктөр болсо азыркы жашоодо деле, азыркы мисалы үчүн бийликтеги үчкө бөлөт экен. Ак сөөк дейт, карабайсызбы, унутуп калганымды. Үчкө бөлөт экен да, ошондо ак сөөктөр кызмат кылбайт экен да, негизи кара жумуш кылбайт экен. Кыздарда мамиле кылганда деле ошо кыздарды өтө аяр мамиле кылып, кыздарды эркелетип, жакшы мамиле кылыш керек. Азыр биз туура эмес мамиле кылып атабыз, моюнга алышыбыз керек аны. Биз ошо туура эмес кылган нерселерибизди азыркы жаштар айтышыбыз керек да, биз туура эмес нерсени жасасалар дагы жасабаш керек. Кыздарга өтө жакшы мамиле кылыш керек экен. Кыздарга жакшы мамиле кылса, атасы өзгөчө,
эч убакта орой мамиле кылбаш керек экен, катуу үн чыгарбаш керек экен. Кыздарга жакшы мамиле атасы кылса, дегиле кол тийгизбейт да жок, негизи кызга. кыргызда сөз бар, кызга эме кол тийсең калтырак болуп калат деп, мындай коркутуу мааниде айтып коюшчу да. А көрсө, ал түпкү маанисинде эгерде аялды уруп, аялды сабап, күйөөсү мисалы үчүн ошонсо, кут качып кетет экен үйдөн. Аялдын кутун качырып алат экен, ал киши деле оңбойт экен негизичи, бала бакырасы деле. Анан жана кызга өтө аяр мамиле кылганы, атасы өзгөчө абдан жакшы, үй бүлөдө эркектер кызга жакшы мамиле кылса, кыз абдан бактылуу болот экен. Ал турган нерсе экен да. Эгерде үйдө кыздарга орой мамиле кылса, туура эмес мамиле кылса, кыздын багыш жерин таят экен. Ошо багын тайдырбас үчүн да кыздарга жакшы мамиле кылыш керек экен. Ошол. Мен айтат элем, мына кайненелер жакшы аяр мамиле кылыш керек да келиндерине. Ооба. Эгерде өзүнүн тукумун, өзүнүн уруусун сыйласа, болочок урпактарын сыйласа, ошондо келинге аяр сый мамиле жасаш керек да кайненелер. Ошол маселе абдан орчундуу болуп турат азыр. Өтө орчундуу. Келиндерди көп эле кордогон үй бүлөлөр көп да Бар, азыр. бар. Ошол туура эмес мамиле кылган үчүн дагы өзүнүн баласына деле уже ар жака зыян кетет экен. Өзүнүн неберелерине дагы ошол. Өзүнүн кыздарына дагы кетет да. Себеби эненин жасаган иши бүт эле болочок неберелеринин маңдайына жазылат экен. Эмне үчүн мына жерди бешене деп айтат. Пешене деген бул бешене деген. Бешененин кылык жоругу баланын маңдайына жазылып калат экен. Тагдырына таасир этип. Бешененин тагдыры. Ошол кайненелер мектеби же энелер мектеби дегенде өкмөт колго алып, бир кандайдыр бир чоң бир институт кылбаса деле ошондон башташ керек да. Анткени энелер тарбиялаш керек, кыздар тарбиялаш керек. Анткени уулду тарбияласаң журттун тагдыры дейт, а кызды тарбияласаң улуттун тагдыры деп атат. Демек аякта жоопкерчилик чоңураак экен да, кыздарды тарбиялоодо. Колдон келсе, эми жаштардын колунан келбейт дечи, мына улгайган аялдарды чогултуп, улгайган аялдар менен кеп салышып, кичине мындай байырлашып, ушундай түшүнүктөрдү жандандырсак жакшы болот эле да. Себеби эми улуу муун бузуп койдукпу бүт жашоо турмушубузду. Ушу биз оңдошубуз керек да. Балдарыбыздын жашоо турмушун дагы биз оңдошубуз керек. Уулубуз зомбучулук кылып атса, ага таасир тийгизиш керек. Келинге сый мамиле жасаш керек. Ушул түшүнүктөрдү жандандыргандын ордуна азыр улгайган кемпирлер шайрап алып жүрөт, неберелерин бакпай, келиндерге акыл эс насыят айтпай. Уулдаргачы Чоң маселе. кайсы ырымдар арналган? Уулдарга деле жанагы бешик той берилет, тушоо Анан той, тушоосу кесилет тушоосунан ал кийин балдарга. Анан сүнөт той берилет сөзсүз түрдө. отургузганда эркек баланы. Ошондой ырымдар болот да, сүнөт той сөзсүз түрдө. 7 жашында тайлары тай белек кылып балага, эркек балага тайга миндирген. 12 жашында Тушоо той дагы өтө маанилүү экен да, тушоо той атка дагы. отургузган да. Баланын тушоосун кесүү дагы. Көптөрү эмес, эми тагдырдын ар кандай жашоо, ар кандай тагдырлар бар да, балким жанагы азыркылар чет жакта жүрөт, ар кандай, балким шарты жоктур, балким ата энеси айтпагандыр, анан тушоосу кесилбей калса мүдүрүлө берет деп го. Ал мындай мааниде да мүдүрүлө берет экен, жок түз жерден чалынып жыгыла берген. А бирок жашоосунда да ошондой болуп калат экен, чалына берет экен да. Ошол үчүн тушоосун сөзсүз түрдө кесиш керек экен, ак кара жипти эри шаркак кылып туруп. У нас сколько время осталось? 40 мүнөт. 40 мүнөт, бар экен убакыт. Жок, жарым саатка кыскарталык, Мен тите барып эл атпай неберемди алып кетейин. Аны биз жакшы дагы даярданып алып, жакшы бүт чукуп алып чабалыкчы. Бут казына. Аны жипара семинарга даярдан. Бүт эмелерди алып чыксаң, макал лакаттарды.
аялзатка макал лакап санжирадагы дастандагы Дагы бир аз орусча айтасыңбы? ооба ооба Баарын эмес, эми кыскараак. ага анда сен кете берчи бар ооба если ооба мен кете берейин ошондо да кыргызча бүттү да Азыр муну эле орусча айтат. болду анда Аха. накын кетерейин анан дагы эме кылалык кененирээк дагы толуктайлык кененирээк азыр бүгүн биринчиси болуп атат